Урматтуу депутаттар, биз 2018-жылдагы аткарылган жумушун карап атабыз. Бирок статистикалык конкреттүү биз маалымат уккан жокпуз. 2018-жылы көрүмдүүлүк канчага азайды же көтөрүлдү? Кандай өзгөрүүлөр болду? Эмне жаңылык болду? Биздин көрөрмандар бүгүн көп болсо КТРден 24 алатоону көрөт, башкасын дээрлик көрбөй калды десем мен жаңылышпасам керек. Эмнени жаңырттыңар? Он 18 жылы чындыгында чоң окуялар болду. Биз мисалы улуттук маанидеги, тарыхый маанидеги мына эң биринчи айтып кетейин дегеним 3-чү дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюну болду. Буганда абдан чоң күч, чоң биздин энергиябыз, ресурстарыбыз кетти да. Ошол жерде 300-гө жакын биздин кызматкерлер, журналисттер күнү түнү болуп иштеп, 60-ка жакын мамлекетке түз берүүлөрдү уюштуруп алдык да биз КТРКнын. Ошондой эле улуу биздин жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгындагы өткөрүүдө чоң иш аракеттерди жасадык. Биз аны талкуулап, ошондагы кандай программада, кандай форматта көрсөтөбүз деп, анан ошолорду дагы талкуулап, ошолорду да көрсөтүүгө аракет кылдык. Андан сырткары КТРКнын өзүнүн 60 жылдыгы өткөрүү маракешин дагы биз даярдап, агандагы чындыгында КТРКнын юбилейине шылтоосу менен бир көп эмелерди өзгөртүп алдык да. Рахмат. Цифра менен ким айта алат? Канча көрүмдүүлүк көбөйдү же пайызга же төмөндөдү? Канча каражат көбөйдү же салыштырмалуу төмөндөдү? Бизде негизи бөлүнгөн каражаттар мына мурунку 17-жылга салыштырмалуу, мен жана айтып кеттим эле, да кайталап коеюн. Жалпы биздин бюджет 586 миллион 185 миң сом болду да. Бирок ошонун ичинен 390 миллион 777 миң сом бул республикалык бюджеттен келген каражат. Ал эми 195 миллион 408 миң сом бул деген өзүбүздүн баягы башка булактардан тапкан акчабыз. Рахмат. Эми жаңы жетекчилер келди, 15 мүчөңүз отурасыздар. Мен каалайт элем да мындай аймактык берүүнү дагы колго алыш керек. Борбордо эле карап отура бербей. Ат башыда эмне болуп атат? Аксайда эмне болуп атат? Бул жагы Чаткал, Токтогул, андан ары алыскы региондо эмне болуп атат? Элдин акыбалы кандай? Бул бир. Экинчи, мына жогорку кеңеште отчет берип атасыздар. Бир иш-чара болсо, премьер-министр менен чогуу барып калган болсо, депутат. Аны жанында турганын кесип туруп, мына бир гана премьер-министр көрсөткөн. А депутат жанында жүрөт, башка маселе көтөрүлүп атат. Мындай жогорку кеңеш менен иштөө мамилени өзгөртүш керек. Же команда барбы башка жактан? Жогорку кеңеште кандай деген маанилүү маселе көтөрүлөт? Бир даректүү, бир атайын автордук иликтөө жүргүзүп, могу маселени көтөрдү эле, аягы мындай болуп чыкты. Бир мисал темир жол мынакей ЗИК-100 деп тендер боюнча канча миллионго вагон алган боюнча канча көтөрүлгөн. Азаттык көтөрөт, КТР унчукпайт. Эмне үчүн ушунга окшогон резонанстуу көтөрүлгөндө маселе мындай маани берип колго алып кетпейсиңер? Рахмат, Мирлан Исакбекович. Мен сизге айтып коеюн. Региондордо биздин баягы корреспонденттер топтору иштешет да, барлык региондордо. Бирок жана областтык телевидениелер, алар деген КТРКга эч кандай тиешеси жок. Алар өзү маданият министрлигине гана карайт. Мен аны айткан жокмун, мен кабарчыны көбөйтүш керек деп атам региондо. Анан кийин мен сизге бир жакшы, мына урматтуу депутаттар, силерге дагы бир жаңылык айтып коеюн. Биринчи жолу биз Москвада КТРКнын корреспонденттик пунктун ачтык. Мына жаңы генеральный директор келгенден кийин ошол ишке ачты. Азыр деген бизде миллионго жакын жердештерибиз Россияда иштеп атат. Мына ошолордун тагдырын, ошолордун көйгөйлөрүн төз берип турганга биз канал ачып алдык да, мындайча айтканда. Ошол аракеттерди дагы кеңейте беребиз деп ойлойм мен. Рахмат, мына жаңы жетекчилик болуп турат. Сиз да кыска эле айтып коюңузчу, кандай көз караштар бар келечектечи? Эми 2018 жылы. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен эми иштегениме 3 ай болду. Биринчи кварталдын аягына келип калдым, бирок 2018 жылдын жыйынтыгы менен ушул отчетту азыр карап отурабыз. Эми жалпы сөздөр менен айтканда Жапар Жекшеевич айтып өттү.
Мен ошол иштин баштардын астында, сөздүн айткандын астында ошо иш тууралуу айтып кетсем, анда барыңыздарга эле кызык болуп атса керек. Ошо программага тиешелүү, мына бул жакта Айнура Алмазбековна дагы суроолорду берип кетти. Ошо жалпыңыздарга ошо бир эле эмени айта кетсем, эң биринчи ошо программанын ичине ошол аудиторияны кеңейтүү боюнча, камтууну жакшыртуу боюнча, бул жалпы техника, технология боюнча ошо модернизация эң негизги ушул программаларда ошо көрсөтүлгөн. Ошонун ичинде болсо, азыркы мына кыска мөөнөт болсо дагы, бирок бир топ нерселерди ишке ашырганга жетиштик. Ошонун эле ичинде Жапар Жекшевич айткандай, мына азыр Москвада өзүңүздөр билесиздер, өзүбүздүн мекендештерибиз эмгектенип ал жакта окуп иштеп жатышат. Анан Россия Федерациясы менен дагы өзгөчө алакабыз бар. Ошонун максатта көздөйм, атайын корпункт ачтык. 8 майдан баштап күн сайын ал маалыматтарды өзүбүздүн корреспондент аркылуу маалымат алып, чагылдырып көрсөтүп турабыз. Эң экинчи жетишкендигибиз, бул ушу корпункт бул КТРКнын тарыхында биринчи жолу болуп турган нерсе. Экинчи маселе болсо, биздин 6 каналдын ичинен экөөнү бул ошол эле жана контентти жакшыртууга да, бул эми контент жакшыртуу деген бул өзү комплекстүү маселе да, бир эле тарапты чечсең эле экинчи жагы чечилип калбайт. Ошол жаатында мына 2 каналыбыз HD форматка. Мисалы, бул дагы салыштырмалуу бир эле өлкөлөргө караганда биз дагы баягы жаңы замандын талаптарына ылайык ошол ишти алып бараткан жагыбыз. Бул мисалы ошол эле теле берүү стандарт definition, анан high definitionга бөлүнөт да. Бизде азыркы Кыргызстанда көптүк каналдар саналып өткөндөн бери стандарт definition'да берсе, биз болсо азыр 6 каналдын ичинен экөөнү high definition'га өткөрдүк. Бул азыр өзүңүздөр көрсөңүздөр, азыр картинка аябай чыкайып, жакшы көрсөтүлүп, бул дагы кошумча көрөрмандарды дагы тартат. Анан биздин берүүлөрүбүз дагы жакшыртат да. Рахмат. Анан дагы мен айта кете турган нерсеси ошол үчүнчүсү ошол эле дагы мына өткөн жумада радио камтууну дагы кеңейттик. Мына азыркы учурда 22 РРС бул атайын берүү станцияларда радио жыштыктарды алдык. Мына ошо өткөн жумадан баштап айрыкча ошо Баткен областында, Ош областында, Жалал Абад областарында баягы кичи чоң ири райондордо ошол станцияларды биздин радиолорубузду ошо чыгарып бере баштадык. Бул дагы жакшы чечимдер. Эми сиздин ошо жалпы ошо сурооңуздарга айта кетсек, эми контент бул маселе, бул өтө чоң маселе. Ошо келгенден бери эмнени баштадык? Биздин жалпы бардык коллектив менен, ошо каналдардын жамааттары менен, студиянын жамааттары менен ички сынак аркылуу эфирдик торчоону анализдеп, конкреттүү түрүндө бекитип, ар бир проектти кемчилик жактарын, артыкчылыктарын эске алып, ошонун баарын бекиттик. Ошонун баардыгы жөн эле жаатында эмес. Ар бир биз коомдук канал болгондон кийин ар бир каналыбыздын өзүнүн аудиториясы бар. Баягы нишалык каналдарда, мисалы спорт жаатында атайын ылайыкташтырылган спорт программалар, Баластан каналыбызда болсо атайын бөбөктөрүбүз үчүн, жаш өспүрүмдөрүбүз үчүн, ошонун баардык кызыкчылыктарды эске алып туруп, ошол эфирдик торчоону азыр бекиттик, азыр ошону финалдаштырып турабыз. Ошонун дагы негизги эмнеге жөн эле жерден бир проекттер жөн эле бекитилбейт. Бул сөзсүз түрүндө сиздер туура айтып кеттиңиздер, кимге кандай деп. Бул дагы жөн эле мындай эле бул проект жагат жакпайт деле эмес, атайын ошо социалдык изилдөө, ошол баягы илимий жол менен да барсак деп, бул чын эле ал жумушту дагы биз баштадык. Айрыкча Улуттук университеттин жетекчилиги менен сүйлөшүп, алардын социология факультети менен дагы сүйлөштүк. Алар менен эсептеп, ошо Кыргызстан боюнча, ошо КТРКнын жалпы теле жагынан, радио жагынан ошо аудиториябыз кийин. Рахмат. Кыска жооп берсеңиз. Анан БГУ аркылуу. Эми андан тышкары дагы ошо сөздөр болуп ошон тиги жооптор ушундай болуп кетеби деген оюмда, пикирим. Бир нече эл аралык ушул учурда эл аралык уюмдар менен да жолугуп сүйлөштүк. Ушу грант жагынан, ушу изилдөө жаатынан, контент жаатынан. Анан мисалы Баластан деп дагы туура айта кетиңиздер. Бул Баластан өзү балдардын контенти бүт контенттерге салыштырмалуу эң кымбат, эң каражатты көп талап кылган канал болуп эсептелинет. Мисалы бир анимация, 1 мүнөттүк анимациясы мисалы 10-15-20 миң долларга чейин чыгып кетет. Ошол эле чоңдор үчүн мисалы сериалды тартайын десең, ал бир эпизоду мисалы 4 же 5 миң долларга тегерегинде айланат. Ошон үчүн бул
балдар үчүн контент бул дүйнө жүзүндө бул эл аралык практикада эң кымбат болуп эсептелинет. Эми бир ал жаатынан деле биз токтогон жокпуз. Биз ошо гранттарды иштеп, ошо эл аралык компаниялар менен иштерибизди ошо алып Рахмат, түзүп, рахмат. Кыска оюңузду билдирдиңиз.